Assalamu алейкум. Амансыздар ба? Урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы кадырман калайык журт, саламатсыздар ба? Бүгүн мына ушул чыгарылышыбызга жакшылап көңүл буруңуздар, убакыт бөлүңүздөр, ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биз бүгүн сиздерге алтын тамырдан жасалган, ден соолукка өтө пайдалуу пластыр тууралуу айтып беребиз. Бул негизи дүйнөгө атагы чыккан Кытайдан келген эң сапаттуу алтын тамырдан жасалган пластыр. Ушундай пачкада келет экен. Бул пластырлар Кыргызстанга келип, учурда биздин карапайым калкыбыз, элибиз колдонуп жаткан учур экен. Мына ушуну кимге жетпесе, жеткирип түшүндүрүп коелу деп атабыз. Учурда Бишкек шаарындамын. Бул каражатты элибиздин ден соолугун ойлоп, мына инилерибиз алып келиптир. Бул инибизди сиздерге тааныштырайын. Баарын айтып берели, сиздер көңүл буруп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Иштер жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Чакырганыңарга рахмат. Куттуу студиябызда. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Менин атым Амантур болот. Амантур мырза. Амантур. Биз ушу БАТ менен уже 1 жылдай иштейбиз. Именно ушу лечебный жагынан жакын арада өтүп баштадык. Кыргызстанга сатып, эмнеге дегенде спрос өтө көп болот. То есть биздин элде көйгөй именно ушу оору жактан көп болуп аткандан ушул продукт. Ушул керектүү каражатты алып келип атасыңар. Бул Кытайдан келеби? Бул Кытайдан келет, Тибеттен. Тибеттен чогулуп, ушу алтын тамыр Тибетте өсөт. Основной. Ошол жактан чогултулуп, полный жасалып, Кыргызстанга түшөт. Женшен деп коет, а? Женшен. Бизде кыргызчасы? Алтын тамыр. Алтын тамыр бизде Кыргызстанда да көп өсөт. Ошо көп өсөт. Ошо алтын тамырды илгери колдонуп эле жүрүшкүн. Мен өзүм тайнем деле көп айтат да, ошо алтын тамыр менен көп лечение кылчулук депчи. Көп нерсе жардам берет. Туура айтасың. Алтын тамырды негизи ата бабабыз бул колдонуп келген биздин ден соолук үчүн. Туура. Бүгүн биз колдонууну билбей калдык. Негизи. Тибет медицинасында бул өтө жакшы колдонулат. Бул Тибет медицинасынын эң баалуу каражаты болуп эсептелет да. Туура. Тибет медицинасы бул дүйнөгө атагы чыккан ден соолукту, организмди дарылоонун өзгөчө бир жолу. Бул пластыр алтын тамырдан жасалса, ушундай упаковкада келет экен. Пластыр дегенде жанагы аптекадан алып эле баягы ачык калемпири барбы, эмне маркага жабыштырып койгондор ачыштырат го. Ушундай нерсе эле пластыр дегенде мен ошондой түшүндүм. Жок. Бул кандай нерсе? Биз ачпайлы, көрбөйлүбү? Ачып полный көргөзөйүн азыр. Ал горчичникке бул жакында эмес. Жакындабай. Вообще жакындабай. Кана бисмилла. Ушундай пачкада келет экен. Пачканын ичинде 30 штук болот. 30 дана болобу, 30 штук болот, 15 күн колдонулат да. Кичине эле го бул, Ушулар да пластыры? Күнүн 2 бутка чапталат. Вот наклейкасы ошо кетет комплектте. Бул бутка чапталабы? Буттун астына таманга чапталат. Таманга чапталат, бутту таза жууп, чтоб клетки пор открылись, бутту таза жууш керек. Бутту таза жууш. Бутту таза жууп, андан кийин чапталыш керек. Анан кийин жабыштырыш керек. Кечкисине жабыштырыш керек. Азыр бирөөнү ачып көргөзөлү. Горчичник деп атпайсызбы? Горчичник ал жөн эле сүйкөлөт, горчичник өзүчү. Бунун ичинде чөп дарылардан жасалган азыр. Чөптөрүнөн жасалган. Көрөлүчү мына ден соолукка пайдалуу болгон пластырды көрөлүчү. Ичинде майдаланган чөптөрдөн жасалган. Ушунун ичинде ушул болот. При взаимодействии с телом уже эрип организмге кирип баштайт. Организмге кирип тери аркылуу. Тери аркылуу кирет. Бул алтын тамырдын мындай күкүмү, майдасы дагы кошулмалары менен турбайбы, Да, кошумча кошулмалары бар да. Бир гана алтын тамыр эмес, но основной компонент алтын тамыр кетет. Основной компонент алтын тамыр. Бул майда күкүм экен. Караңыздарчы, мына упаковканы ачканда ушунун ичинен чыкты. Муну эми ушуну бияка төгүп алып сууга аралаштырып мындай андай кылып колдонбойсуздар. Ушунун өзүнү колдоносуздар. Ошондо мынауга сиңип денедеги ысык суукту тартып өзүнө ушинтип бир пайдасын берет да, туурабы? Туура. Зато мына бул пластырдын ичиндеги каражат майда күкүм экен. Мен өткөндө Ошто сары топуракта, майда топуракта жатпадым беле? Ошол сыяктуу майда экен, Майда нерседе иш бар окшойт да. Амантып. Кантип колдонот эми муну? Мунун ичинде 30 дана болсо.
Караңыз, бул наклейкасы кетет, ошо 30 штук болот. Күндүгө кечинде жатардын астында эмнеге күндүгө деп атам. То есть это очень важно, потому что бир күн калтырса уже курс бузулат. То есть курсту бузбай 15 күн подряд колдонуш керек. 15 күн подряд колдонгондо биринчи 3-4 күн бир аз обострение болот. Обострение болот, оорулар козголот. Кичине козгойт каерде болсо. Бутта кровообращение болот. Кровообращение болгондо ошо буттар оорутуп бир аз сезилип баштайт. Андан кийин уже 5-6 күндөн баштап уже жакшы болуп баштайт да. Жакшы болуп баштайт. Ошону токтотпош керек. 15 күн подряд колдонгондон кийин андан кийин уже результатка жетсе болот. Анан сразу эле бизде кандай алгандан кийин эле сразу туруп басып чуркап кетиш керек да. Бул андай эмес. Элдин түшүнүгү ошол. Бул хирургия эмес же өтө масштабный медицина эмес. Бул бат болуп эсептелет. Биологически активный добавки. То есть витаминдер кирет батка, ошол пластырлар кирет. Можно сказать, организмде тери аркылуу дарылоо деп түшүнөм да мен. Бул эми дененин сыртынан колдонулат да. Муну ичпейсиң, таблетка эмес. Бул шприц аркылуу сайыла турган укол эмес. Туура? Бул дененин сыртынан пайда келтире турган бир каражат да. Дененин сыртынан. Просто тери аркылуу клеткага кирип, анан ушу пайдасын берет. Суукту чыгарат. Основной суукту чыгарат, бут шишип ооруганда, муундар ооруганда ошолорго жардам берет да основном. И дополнительный эмелери кетет. Буттун астына чапканда сизге процесси көргөзөм кандай чапташ керекчи. Бутума чаптайсызбы? Обязательно. Эми ага чейин аман туруза. Кайсы ооруларга пайдалуу экендигин мындай түшүндүрүп коелу. Эзелтеден ата бабабыз айтып келген. Менин чоң атам, чоң энем да айтчу, тайынем да айтчу. Адамда эки эле оору бар дейт эле да. Азыркыда урология, гинекология, дагы эмне, гастроэнтерология мындай бөлүнбөйт эле да. Ысык, суук. Эки эле оору бар дейт эле. Бунда деле билинет ысык суук денедечи. Мисалы биринчи күн чапталганда ошондо билинет да. Мисалы дене суук болсо, буттун ортосуна чапташ керек. Если ысык болсо, буттун башына чаптаса, ошондо жакшы результат болот да. Демек бул мындайча айтканда, кечиресиз. Суук өткөнгө жакшы, Суук өткөнгө жакшы. Муун ооруларына жакшы. Мисалы тизек, кызыл ашык, муун ооруларына. Именно ошо муун ооруларына жакшы. Жана мына жерде оорулар бар го эмне эле? Жок, ал жакка чейин жетпейт. Биз бул пластырь в основном ылдый жактан алат да. Киндиктен ылдыйбы? Киндиктен ылдый кетет. Почкаларга бизде азыр көпчүлүгү простатит, цистит деген оорулардан көп кыйналышат. Ошо жагына да пайдасы өтө жакшы. Аялдардын, эркектердин оорулары. Аялдардын, эркектердин оорусу. Гинекологиялык жана урологиялык ооруларга демек пайдалуу турбайбы? Пайдалуу. Профилактика катары жылына бир жолу алып кое берсе болот. Бунун зыяны жок, только пайдасы бар да. То есть зыян, побочный эффекттер эч кандай болбойт, бир гана боюнда бар айымдарга болбойт. Андара баарына болот. Баарына болот. Ооба. Азыр эми урматтуу мырзалар, аталар, ага-инилер, көпчүлүгүбүз ачык айтканда простатитпиз, туурабы? Колдонсо болот экен. Обязательно колдонуш керек. Жылына бир жолу. Же топуракка барып жаттыңыздарбы? Бардыгыңыздар жетишкен жоксуздар, туурабы? Мына нерсени колдонуп көрүңүздөрчү бир. Анан кийин результатын мындай пикириңиздерди дагы айтасыздар да. Туурабы? Мен да бир алып колдонуп көрүшүм керек. Сизге бирөөнү белек кылабыз. Бир пачканыбы? Ооба. Бир пачканы белек кылабыз. Өзүңүздүн одуңузда дальше кийинки серияда болот. Кийинки серияда бирок айтып берем. Жакшы экен да. Демек муун ооруларга, жанагы артрит, артроз дагы эмне деген оорулар бар эле? Ушуга бир пайдалуу экен. Грыжага мындай пайдасы тиеби? Грыжага пайдасы тиеби. Бел ооруларынан Если позвоночник ылдый жагынан болсо, копчик чычаң жакта болсо, ошодон бир аз өйдө болсо, ошол жакка чейин кетет. Но если грыжа бар болсо, бир аз оорутуш мүмкүн. То есть обострение деп айтып кеттим. Именно ошол момент бир аз оорутат. Ушуну эскертип коелу. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Бу баягы обострение берет дебеди. Любой эле жакшы нерсе оору болсо эгерде козгойт да биринчи. Козгоп туруп, анан айыктырат. Анан козгогондо атакул мени көрсөткөнсүң деп мени тилдебеңиздер, сураныч. Туурабы? Бир аз сабырдуулук кыласыздар. Уколду алсаңыз деле, уколду алган күнү сразу таасирин тийгизип, мындай аттай болуп басып кетпейсиз да. Эгер 10 күн же 1 жума укол алсаңыз, ошол алган уколдун таасири
Bir jumadan keyin, 10 күндөн keyin анан таасири билинет. Өзүңүздү жакшы сезип ушундай болуп каласыз. А мунуку деле ошо бир курсун алгандан кийин анан жакшы таасири билинет окшойт да. Ошо 15 күндөн кийин билинет. Бирок при одном условии 15 күн подряд колдонушса. Бир күндө калтырбай, кечинде жатарда бутуна чаптап жатышса. Муну колдонгон учурда диета сактоо зарылбы, зарыл эмеспи? Зарыл эмес. Зарыл эмес. Диета кереги жок, эч кандай диета кереги жок. Бул эмнеси жакшы бунун дагы, бул организмди да тазалап кетет, то есть жон иче келет. Полностью детокс очищение кетет, ичти тазалап чыгарат. Бирок естественным путем, аны да айтып кетиш керек, обязательно. Естественным путем бираз ичти өткөрөт. Ичти өткөрөт? Ичти өткөрөт. Сыртка тапанга жабыштырып койсо ичти өткөрөт дең, а? Ошо бутун астынан кетет да, баардык оорулар, көп оорулар бутун астынан кетет. Буту суук кармайбыз, ысык кармайбыз, кээде элементарно, если даже туура эмес обувь кийсек, ошо искривление кетет да. То есть эң көп оору бутун астынан да. Ошон үчүн Кытайлар билет кайсы жактан лечение кылышын. Кытайлар билет негизи. Тибет медицинасы ошон үчүн дүйнөгө кеңири кулаш жайган да. Буттан кетет дебеди. Баарыбыз ушага ынанабыз. Анткени ысыктагы, сууктагы бул тапандан өтөт. Нервтер дагы баардыгы тапанга келип байланган. Кан тамырлар дагы тапанга келип байланган. Туура? Ата-бабабыз айтчу, ысыктагы, сууктагы тапандан өтөт. Балам тапанды жылуула дечү да. Кийин азабын тартып калба дечү. Жашыраак убакта, биздей убакта баягы суукту тоготпогондор учурда баягы азабын көрүп атат. Мына ошолорго жакшы экен да, Кудай сактасын. Жакшы нерсе экен, бул бир пачкасы канча сом турат? Бир пачкасы азыркы учурда 2500, бирок сиздин атыңыздан келсе кошумча дагы скидка кылып беребиз. Кошумча дагы скидка атыңыздан. Тескабардын атынан келсе. Тескабардын атынан скидка, жакшы скидка кылып беребиз. И доставкасы Кыргызстан боюнча любой жака бар, аны деле бекер кылып беребиз, сиздин атыңыздан келсе. Промокод Тескабар. Промокод Тескабар же болбосо пай. Келе бересиздер. Экинчиси жакшы экен. Мына ушул промокод менен келесиздер. 2500 сом, ичинде 30 даана ошо ден соолукка өтө пайдалуу алтын тамырдан жасалган пластыр. Муну алып бир колдонуп көрүңүздөр. Мунун баягы денеге колдонгон эми тери аркылуу таасирин берип атпайбы? Мындай баягы таблетка болсо өтө катуу, кээде побочный эффект бериши мүмкүн да. Мунун эми мындай терс таасири болушу мүмкүнбү? Мүмкүн эмеспи? Мисалы аллергия чыгарып мындай таасирлери болбойбу? Эч кандай болбойт. Бул эмнеге дегенде биринчиден наружный применение. Наружный применение и то бутун астына чапталат. Бутун асты өзүбүз билгендей эле тери калың болот. Тери калың болот. Калың болот, көп нерсеге эме кылбайт да. Реакция болбойт, аллергический реакция болбойт. И биздики полностью безопасный натуральный продукт. Ошондон да 100% эме беребиз, гарантия беребиз. Натуральный жананчы. Бул таблетка, если таблетка болсо, ал таблетка боорго түшөт и возможно побочный эффекттер болушу мүмкүн. Бир органга пайдалуу болсо, экинчи органга пайдасыз болуп калышы мүмкүн, зыян болуп калышы мүмкүн да. Жакшы, мындан көп эле? Bundan көп, азыр көп. 7 миллион кыргызга жетеби? Тилекке каршы 7 миллионго жетпей калат. Алып келесиздер да? Алып келебиз. Кытайдан алып келебиз. Тез алып келебиздер буяктан, туурабы? Мына. Көрдүңүздөр, жакшы каражат экен. Бир путка чаптап көрөйлү. Чаптап сизге көрсөтөм. Кантип колдоносуз? Могу ичинде атайын мындай баягы наклейкасы болот окшойт, а? Ооба, атайын наклейкасы келиңиз. Кандай кылып колдоносуз? Буту чечейинби? Буту чечиңиз. Эки бутка тең чаптайбыз да? Эки бутка тең чаптайбыз. Кана, бисмилла. Байпакты чечейле. Байпакты чечип коелу. Эки бутка теңби? Эки бутка тең. Болду. Атакул бир нерсе көргөнсүңбү өзү дебеңиздер. Эми колдонуп көрөйүн, өзүм колдонуп көрүп туруп анан сиздерге көрсөтүп атам да. Кандай кылам? Мындай турайынбы? Өзүңүзгө ыңгайлуу кылып турабыз. Ушундай турайынчы. Азыр бул жагында көрүп кетейин. Бул кандай чапталат? Ато көбү сурай беришет. Так, буну ачабыз обязательно. Үйрөнүп алыңыздар. Бул видео үйрөтмө. Баягында Тескабардан көрдүк эле деп, Баткенге алдырып алып анан кантип чаптаганды билбей жүрбөңүздөр. Наклейкасы. Мына үйрөнүп алыңыздар. Мына наклейка экен. Пластырь бул жагы болот, анан ушундай жагы болот. Бул жагы жылмакай экен, глянцевый. Глянцевый болот и эме жагы болот. Бул жагы матовый экен. Матовый болот. Ошо глянцевый жагы менен чаптайбыз, ортосуна чаптап. Мына наклейкага муну чаптайт экенбиз да биринчи. Наклейкага чаптап туруп, и бутка чаптап коебуз эми. Кана, бисмилла. Ваният шифа деп коет бизде. Биринчи. Ушул жерге? Баш жагына чаптайбыз.
эртең ортосуна чаптайбыз. Менде суу көп болсо керек өзү. Экинчи күнү андай алмаштырып деле чаптаса болот. Экинчи күнү ортосуна чаптаңыз, бүгүн бул жагына чаптап турайлы. Мына Экинчи бутубузга ортосуна чаптайлы. Тапандан колдонуп атабыз. Бул тапандар кече, туугандар, бул тапандар өткөн аптада Ошто топурак баскан, ысык топуракты. Кечеги апта көлдө пляж басып келди. А бүгүн мына алтын тамыр көрүп атат. Bundan keyin uçup kalасыз. Куда каласа учуп калабыз. Бизде эми амантур ысык суукта талаа түздө жүрөбүз да. Кана экинчисине бисмилла. Экинчисине ортосуна чаптап берейин. Бола берет. Бу аталарыбыздын, апаларыбыздын буту, тизеси какшаган апаларыбызга, чоң энелерибизге тапанына жабыштырып берсе зор болсо керек, а? Именно ошолорго өтө жакшы болот. Керектүү нерсе. Бизге основной клиенттер, покупательдер ошо возрасте, да, плюс 50дөн өтүп. Пенсионерлер. Пенсионерлерге да бизде өтө жакшы скидкалар бар. Жана тизесинде эмне житкиси калбай, тизеси ооруп, муну ооругандар бар. Балам түгөлө отургандар бар го, тайнелерибиз, чоң энелерибиз. Ошолорго жакшы болот. Ошолорго жакшы. Жакшы. Анан тизем какшады, путум какшады дей берет негизи. Мен деле путум какшайт өзү. Жаш убагымда суу кечип көп жүргөм, улай кечип көп жүргөм. Кондиционерди жагып туруп машинаны, жаш мезгилибизде. Пут кайдап коет элек да. Уруп койгон да суу. Удобный экен, а? Байпак кийип ала берейин. Байпакты кийип, кичине жылуу кармап турасыз. Бир 8 саат, минимум 8 саат кармаш керек. Эртең менен турган 10 саатка чейин кармасаңыз болот да. Эртең менен туруп алып коесуз. Эртең менен карайып калат. То есть карайып калабы? Карайып калат. Бул при взаимодействии вот именно 36 градус менен уже эрип баштайт да, ошо чөптөрчү. И организмден полный жаман нерселерди сууруп баштайт. Если капкара болуп чыкса, значит, эмелер көп да, бир аз суу көп болуп калат. Суу көп болушу? Если капкара болуп чыкса. Капкара болуп чыкса. Менде мындай орто эле чыкса керек. Эртең билинет. Эртең билинет. Ошондо 8 саат, орто эсеп менен 8 саат кармап жүрө берем, а? 8 саат, 10 саат бунун зыянчылыгы жок. Канчалык көп кармасаңыз жакшы болот. Бирок минимум 8 саат кармаш керек. Муну жатарда колдонуш керекпи же эртең менен жумушка жөнөгөндө? Жок, жатарда буту жууп туруп эле, сразу чаптап коюп, эртең менен туруп алып коюп жумушуна кетип атат. Как раз 10 саат өтүп калат. Уктап тургучу 8 саат, 10 саат өтүп калат. Бүгүн эми туугандар, ичкери кирип бутумду деле жууган жокмун. Бирок жана таратары таза жууп келгем да. Сиздер буту таза, керек болсо самындап жууп, анан чаптап коюңуздар, Куда кааласа, эртеси күнү зыңк аттай болуп каласыздар иншалла. Ушул нерсени көрсөтүп коелу дедик туугандар. Муну эми бул амантурлар өзүнүн агалары менен Кытайдан мындай оюнчукту алдырган жок. Бул оюнчук эмес. Бул баарыбыздын ден соолугубузга керектүү нерсе. Жөндөн жөн алдырган жок. Сиздерге бир пайдасы тийсин деп, ошо алтын тамырдан жасалган пластырды алдырып отурат. Кудай буйрса баарыңыздарга жетет. Жеткирүү Кыргызстан боюнча кандай? Бекер. Бекер. Любой точка жеткирип. 2,5 миң сомдун ичинде. 2,5 миң сомдун ичинде, и то колуна товар тийгенден кийин акчасын ошо жеткирип берген курьерский службага, либо бул жактан жиберип аткан байкелерге сүйлөшүп жүрөбүз. Банк аркылуу, карта аркылуу деле которуп койсо болот. Өзүнө кандай ыңгайлуу болсо, ошондой кылып которо берсе болот. Ошо на месте, то есть оплата при получении. Товар колуна тийгенден кийин. А то бизде азыркы убакытта ишенич аз болуп калды да. Ошо онлайн алгандар же келип алса деле бир аз ишенич аз болуп калгандыктан оплата при получении болуп калды да. То есть колуна товар тийди, анан оплатаны ошо кишиге берип коет. Рахмат. Аманчылыкта көрүшөлү. Белек кылып берген. Муну эми 15 күн токтотпой колдонойбу. 15 күн токтотпой, 14 күн колдоносуз. Бирөөсүн бүгүн колдоносуз. Бирөөсүн бүгүн колдон. Белегиңерге рахмат. Аманчылыкта көрүшөлү. Элге кызмат кылып, аман туруңузда, чарчабай жүрө бергиле. Биз пластырды тапанга жабыштырып алып, бүркүттөй учуп, аттай чабып жүрө берели. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.